Жай мезгилинде биз адамдар көлдөрдө же түрдүү көлмөлөрдө эс алып, кышында жылуу карманууга аракет кылып келебиз. Ал эми бизге гени боюнча жакын болгон маймылдар кантип эс алат? Чын эле маймылдарда эс алабы деген суроо болушу мүмкүн. Бул суроого алдыда жооп беребиз. Болгондо да кеп шарты менен эс алган маймылдар тууралуу жүрөт. Көрөрдөн мурун каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуздар. Японияда Джигокудани деп аталган укмуштуудай бир корук бар. Бул аймактын өзгөчөлүгү андагы маймылдардын спа курорту. Түз мааниде алып караганда эле ушундай. Аталган жерде геотермалдык булактар көп болуп, Япониянын макакаларына аябай жаккан. Джигокудани Йошинетсу Коген деп аталган улуттук паркта, Йокою дарыясынын жээгинде 850 метр бийиктикте жайгашкан. Бул корукта кар маймылдары делинген Япония макакаларынын тобу жашайт. Алар оригиналдуу жүрүм туруму менен айырмаланып турушат. Кадимки маймылдардын кыймыл-аракеттеринен башка сааттар бою жылуу суусу бар табигый геотермалдык бассейндерде убакыт өткөрүшөт. Ысык сууга маймылдар кандайдыр бир инстинкти негизинде эмес, болгону жакканы үчүн түшөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мындай убакыт өткөрүүдөн алардын рахат алып жатканын байкоого мүмкүн. Көбүнчө макакалар спа бассейндерге топ-тобу менен түшүп көнгөн. Маймылдар бул ванналарга 1963 жылдан бери түшүп келгени расмий маалыматтардан улам белгилүү. Анда айтылгандай, мындай спа эс алууга биринчи жолу ургаачы макака баш багып көргөн. Ал сууга түшүп калган азыгын байкап, аны алуу үчүн түшкөн соң, жемдерди терүү эмес, денеге жагымдуу жылуу сууда болуу алда канча жакшыраак экенин түшүнгөн. Көп өтпөй аны көрүп башкалары да артынан сууга кире баштаган. Ошентип олтуруп маймылдар үчүн ысык сууда убакытты рахат менен өткөрүү адатка айланып калган. Ал эми азыркы учурда алар суудан чыккысы да келишпейт. 1964 жылы ачылган паркта эс алуу сезону кышында башталат. Тактап айтканда ноябрь айынан март айына чейин созулат. Дал ушул убактарда Джигокудани коругунда маймылдарды көрөм деген адамдардын агымы да күчөйт. Анткени ысык сууга түшүү сезону башталары менен маймылдар жакынкы токойлордон ылдый түшүп келишет. Ал эми дүйнөнүн булуң бурчунан чогулган туристтерге макакалар эбак эле көнүп, эч кандай көңүл деле бурбай калышкан. Коруктун кызматкерлери келген конокторго маймылдар коопсуз болбошу мүмкүн экенин эскертет. Алардын жинине тийип, тез кыймылдарды жасоо да болбойт. Жада калса алардын көзүнө теке карабай эле коюуну сунуштап келишет. Анткени аны маймылдар агрессия катары кабыл алып, жаактан ары тартып калышы да мүмкүн. Парк жетекчилиги тарабынан мындай тыюу салууларга карабастан фото жана видео съемкага уруксат берилет. Бирок алардагы атайы эрежелердин сакталышы менен гана ишке ашырылышы шарт. Джигокудани аймагында эч кандай тосмолор орнотулган эмес. Көрүнүш кадимкидей, табигый эле. Сууга түшүп, рахат алып, транска түшкөн маймылдарды көрүү кимге гана кызык болбосун. Бири-бирине жакын кармалып, көздөрүн жумуп алуу менен эс алууга чөмүлгөнү көрүнүп турат. Япония макакалары бекеринен кар маймылдары деп аталбайт. Булар суукка эң чыдамдуу болгон түндүк маймылдардын түрүнө кирет. Алар 15 градустан төмөн температурага чейин чыдай алышат. Анткени боз күрөң түстөгү жүндөрү калың жана коюусунан келет. Кыш мезгилинде ошондон улам жылуу карманышат. Белгилей кетсек, маймылдар бассейндерде бир сутка бою же бир жыл бою отура беришпейт. Жазында, күзүндө жана жайында бийик тоолуу токойлордо жашайт. Аяктарда да чоң эмес көлмөлөргө чөмүлүүнү сүйүшөт. Бирок максаты тазалануу гана. Кыш мезгилинде да алар кечкисин бассейнден чыгып, токойду көздөй жөнөшөт. Маймылдар акылдуу жандык болгондуктан, суудан түшкөн маал, аба бир топ жылып калган убакта курганып алуу үчүн чыгышат. Кургануу процесси да өзгөчө кызыктуу. Бири-биринин жүндөрүнөн бит издеп жаткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок алар мындай аракеттер менен жылуу мамилесин билдирип, курганууга жардамдашып жаткан болот. Күгүм убакта макакалар токойго кетери белгилүү. Адамдар дагы бир кызык учурду байкап, маймылдардын акылына баа беришкен. Суудан чыгып азык издөөгө кеткен учурда алар сууктан бат үшүйт. Эгер ага чейин жакшы кургана алган эмес болсо, жүндөрү сууктан тоңуп да калат. Мына ушундай жагымсыз абалдан кутулуунун өзүнчө бир амалын же схемасын ойлоп табышкан. Териси, жүнү кургак болгон маймылдар эс алып сууда жаткандарына тамакташып келишет. Демек, мындай көрүнүштөрдөн улам табиятта бардыгы майда чүйдөсүнө чейин ойлонулган экенин байкоого мүмкүн. Кышында корук эртең мененки 9-дан кечки 4-кө чейин ачык. Паркта эс алуу күндөрү дээрлик жокко эсе. Бирок администрациянын чечими боюнча каалаган убакта жабылып калышы ыктымал.
Албетте катаал аба ырайына байланыштуу мындай болушу мүмкүн. Корукка кирүү акылуу. Чоңдор үчүн $4 алынса, балдарга $2 алынат. Ал эми 5-ке чыга элек балдар үчүн бекер көрүүгө уруксат коюлган. Бул жерге жетүү жолу бир аз татаалыраак. Ичке жолчу аркылуу 850 метр бийикке токойлор жана тоо аркылуу чыгып баруу керек болот. Айрым учурларда аякта кар калың түшкөндүктөн паркка жетүү дагы оорлошу мүмкүн. Бирок жогоруда айтылгандай кызыктарды көрүү үчүн туристтер сөзсүз жетип барышат. Ак маймылдар сейрек кездешкен, жоголуп бараткан түргө кирет. Булардын аталган коруктагы саны 200-дүн тегерегинде. Планетардык масштабта карасак, бул көрсөткүчтөр өтө аз, андыктан мамлекет тарабынан тиешелүү түрдө корголуп келет. Ак маймылдардын паркы Япония макакаларынын сууга кирип эс алып жатканын көрүүгө мүмкүн болгон табигый жалгыз аймак. Колду сунсаң жете турган аралыктан көрүүгө болот. Мына ушундай достор, макакалар эс алган Япония коругу жөнүндө маалыматтарды бердик. Алдыдагы чыгарылыштарды жана буга чейин көрбөй калган видеолорду көрүп туруңуздар. Каналга сөзсүз жазылабыз.